Саламатсыз урматтуу мырза. Сизге кат жазып жаткан Жалал Абад областынын Кара-Көз шаарындагы Чолпонбой Тилебердиев атындагы №2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 7В класстын окуучусу Асилбекова Сема Сүйүтбековна. Жыл өткөн сайын климатка байланыштуу жаңы көйгөйлөр пайда болуп жаткан маселелерин дүйнөлүк тиешелүү адамдар бир чечимге келүүлөрүн каалайт элем. Мисалы, дарактарды көптөн отургузуп, көмүр кычкыл газын сиңирүү, жер көчкү жана башка нерселердин алдын алуу. Климаттын өзгөрүшү бир гана адамдарга эмес, жаныбарларга дагы зыяны тийип калышы мүмкүн. Ал эле эмес, биз колдонуп жүргөн эле азыктар дагы азайып, кымбаттап кетиши мүмкүн деп ойлойм. Климаттын өзгөрүшүнө биздин коопсуздугубузга коркунуч түзүүдө. Аба ырайы өзгөрүп, сел, жер көчкү, кургакчылык болушун шарттап жатат. Ошол себептен азыртадан алдын алуу керек. Ош-Бишкек жолунда кетип бара жатканда сел көп болгонун жана таштар көп кулап жатканын көрүүгө болот. Ошол жерде кетип бара жаткан айдоочу, жүргүнчүнүн деги эле ар бир адамдын өмүрү тобокелде. Айрыкча Кара-Көз шаарынын Ташкөмүр шаарына чейинки жолдон таштардын машина жолго көп түшкөнүн көрүп, жол жүрүүдөн да коркосуң. Бул нерселерге климаттын өзгөрүшү түздөн-түз таасир берип жатат деп ойлойм. Бул маселелердин кантип чечилүү жолун жакшы билбеймин, бирок билген адамга ушул катым жетет деген ишеничтемин. Климаттык өзгөрүшүн негизги себеби аба ырайына көз каранды жана адамдар өздөрү күнөөлүү. Негизи кыргыздар кызык элебиз. Бак-дарактарды кыйып, жаратылыш токойлорго зыян берип жок кылабыз. Ошол себептен табигый кырсыктар көп болуп турат. Ошол себептен өлкөнүн экономикасы зыян тартат. Мөңгүлөр дагы азайып, суу тартыш болуп, ошонун себебинен жарык берүү азаят. Жыл өткөн сайын мөңгүнүн азайышы көрүнүп эле турган иш эмеспи? Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Бир дарак кыйсаң, 1000 дарак эк деген. Мына ушул сөзгө амал кылганды билсең, өлкөбүздө туруктуу аба ырайы болуп, жаратылыш кырсыктары азайып калмак. Соңку кезде дүйнөдө адамзат жашоосуна бара-бара кишилердин саны көбөйүп, азык-түлүк тартыш болуп, ошол эле учурда жердин түшүмүнүн да начарлап коркунуч туудурат. Катуу үйшүк кышында күтүүсүз суук болуп, жай мезгилинде ысык күндөр көбөйүп жатат. Климаттын өзгөрүшү кичинекей балдарга да терс таасирин тийгизет. Ичеги карын оорулары менен тамак аштан уулануу учурлар болот. Ушундай көйгөйлөрдүн жолун тапса болот. Бардык өлкөлөрдүн бийликтегилери өз жерлерин жашылдандырууга, бак-дарактарды отургузууга көңүл буруш керек. Келгиле келечек муундар үчүн дүйнөнү сактап калуу максатында жаратылыш менен жакшы мамиледе болуп, климаттын өзгөрүшүнө байланышкан көйгөйлөрдү чечүүгө колубуздан келишинче салымыбызды кошолу.